Самын менен бетти жууса болобу. Эмне себептен болбойт? Беттин терисин аябай өзгөчө кам көрүш керек. Беттин терисин дайыма кычкыл нерселер менен жууш керек. Беттин терисин сөзсүз атайын бетке арналган каражаттар менен жууш керек. Самын өтө кургатып салат. Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Катталба. Самын менен бетти жууса болобу? Ооба, баарыбыз эле билебиз. Болбойт деп эле айтып келебиз. Бирок менин катталуучуларымдын арасында ошо дагы эле самын менен жуунуп жүргөн айымдар же мырзалар бар болуш керек. Эмне себептен болбойт? Ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Биринчиден, беттин териси бул өзгөчө тери. Ал дайыма күндүн нуруна, шамалга чыгат. Мисалы, дененин терисин карасаңар, өтө назик болот. Беттин териси болсо эрте картаят, эрте кургайт, эрте тактар түшөт. Мисалы, денеге так көп деле түшпөйт. Ошол себептен беттин терисин аябай өзгөчө кам көрүш керек. Беттин терисине эч качан агрессивдүү заттарды колдонбоо керек. Самын болсо биздин тери үчүн абдан агрессивдүү зат. Эмне үчүн? Беттин терисин дайыма кычкыл нерселер менен жууш керек. Денени болсо ооба самын менен жууса болот, бирок денеге арналган самындын pH бир аз бөлөкүрөөк болот. Көрсө, дененин териси жана беттин териси химиялык курамы боюнча бир аз бөлөкчөрөөк экен да. Анан беттин терисин дайыма кычкыл менен жууп жүрсөк, бетке ар кандай бактериялар конбойт экен, анан сескенүү болбойт экен, жана кургактык болбойт экен. pH деп көп эле айтат эмеспи? Жарнамаларды көргөндө да pH мындай, бул мисалы бул кремдин pH мындай, бул самындын pH мындай деп айтып калат. Химияны эстесеңер, самын бул щелочь. Бизге болсо кычкыл тек керек, кычкыл керек. Ошол себептен бетке арналган жуучу каражаттардын баары кычкыл. Биз безетки деп көп айтабыз. Безеткиде тери щелочь болуп кетет дагы. Анан биз жаантак ушул самын менен жууп, спирт менен кургатсак, огош бетерден щелочь болуп, тери жабыркайт. Беттин терисин сөзсүз атайын бетке арналган каражаттар менен жууш керек. Анткени pH биздин бетибизге туура келет. Экинчиден, самын өтө кургатып салат. Кургаган сайын теринин үстүндөгү клеткалар кургап, бири-бирине жабышып, сыйрылбайт. Биздин бетибиздеги клеткалар күнүгө сыйрылып туруш керек, күнүгө турулуп туруш керек. Адам өтүп баратканда артынан толтура өлгөн клеткалар кетет. Аны билбейбиз, аны көрбөйбүз, бирок микроскоп менен, аябай күчтүү микроскоп менен караса, адамдын артынан бир толтура жалбырак сыяктуу клеткалар өтөт. Эгерде биз самын менен бетибизди жуусак, бетибиздеги тери сыйрылбай, терибиз тез картаят. Биринчиден дем албайт, экинчиден жаңыланбайт, үчүнчүдөн биз койгон кремдер, маскалар иштебейт. Анткени теринин ичине кире албайт. Мына достор, беттин терисин сөзсүз атайын териге арналган, бетке арналган каражаттар менен жууш керек. Гель болобу, пенка болобу, молочко болобу. Эгерде териңер майлуу болсо, гель менен жуусаңар болот. Эгерде териңер кургак болсо, атайын тазалоочу кремдер менен жуусаңар болот, сүрсөңөр болот. Эгерде орто болсо, аралаш болсо, анда молочкону колдонсоңор болот же эмульсияны колдонсоңор болот. Экинчиден, сөзсүз жанагындай тониктери дагы спирт жок, бирок кычкыл нерсе кошулган, кислота деп коет эмеспи? Кычкыл тектер. Гликоль кычкылы кошулган, жүзүм кычкылы, лимон кычкылы кошулган, жемиш кычкылдары кошулган тониктерди активдүү колдонгула. Канчалык биз туура жуунсак, ошончо бетке койгон нерселердин баары биз каалаган катмарга түшүп, биз каалаган эффектти калтырат. Достор, видео жакса, комментарий жазгыла, лайк калтыргыла, перепост кылгыла. Жана албетте менин каналыма катталгыла.